Кээде урматтуу мекендешим жөн эле жай намазга отуруп жетиштүү. Ичибиздеги койгон маселелер, кайгылар бардыгыбызды жеп, баягы майда курттар, иттерди өлгөндөрүн көрсөңүз, же курттап келген эттерди көрсөңүз, курттар мынтип жейт го. Биз да кайгы ичибизде ошондой жейт да. Курттар кантип баягы этти жеген болсо, ошондой жейт. Ошол учурда урматтуу мекендешим эмне кылыш керек? Жакшы бир даарат алып алып, мешитке келип, же үйүңүздө жай намазды жайып алып, айтуу дагы шарт эмес, кыйкырып бакыруу дагы шарт эмес. Ошол жөн гана отуруу. Сиз ичиңиздегини Аллах Таала билет да сизди. İçingizdegini билет. Баягы сырттагы көмүрлөр, сырттагы таштарды оюп тазалап, ичиндеги жалтырак алтынды алган сыяктуу, сиздин дагы сыртыңыздагы күнөөлөрдү бардыгын тазалап, ичиңизди жалтырак калтыра турган Аллах Тааланын өзү. Ошондуктан көп нерсени айтып бакыруу, кыйкыруулардын кереги жок. Жөн гана отуруу, кыбланы карап отуруу, тахиятта отуруп алып, Аллага чындан тарт айтуу, бул башкача. Жеңилдейсиз.